7 bölüm. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын ачык түрдө жарыялашы, пайгамбарлыктын жарыяланышы жана чакырыктын алгачкы баскычы. Бүткүл дүйнөгө кучак жайып, келечекте бардык адамзат баласына жол көрсөтө турган бул дин албетте жашыруун кала бербей, адамдарга ачыктан ачык билдирилиши, үгүттөлүшү жана түшүндүрүлүшү өтө зарыл эле. Жараткан Алла Таала ааламдагы бардык нерселерди акырындап жарыкка чыгуу мыйзамына баш ийдирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Алла Тааладан алган буйруктарды аткарууда ушул мыйзамга баш ийди. 3 жыл бою өзүнүн пайгамбарлыгын жана исламды ачык түрдө эч кимге билдирген да, түшүндүргөн да жок. Түшүндүрүү үчүн үгүт иштеринде өтө этият мамиле жасап, айрым ишенчликтүү адамдарды гана динге үгүттөп жана тартып жатты. Ушул аракеттери менен исламга жеңиштүү жол ачып жатты. 3 жылдык жашыруун чакырык мезгилинде бир топ адам исламды кабыл алып, анын үгүтүнүн жайылышына өз салымдарын кошуп жатышты. 3 жылдык убакыттан кийин динин жашыруун улантууга эч кандай зарылчылык калган эмес болчу. Анткени Курайш бутпарастары аздыр көптүр мусулмандардын жасап жаткандарынан кабардар болуп, ислам үгүт насыяты бир топ кишинин жүрөгүнөн түбөлүк түнөк тапкан эле. Ошондуктан ыйык ислам динин ачыктан ачык жалпы элге жарыялоонун мезгили келип жеткен эле. Жакын туугандарды исламга чакыруу. Калкты исламга ачык чакырууну кайдан баштарын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жараткан Алла Таала ыйык кабар аркылуу билдирди. Алгач эң жакын тууган туушкандарыңды Аллахтын динине чакырып, акырет азабынан айбыктыргын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун оңой эместигин билчү. Ошондуктан бир нече күн үйүнөн чыккан жок. Bir günü Hazreti Ali'ni жанына чакырып, Али, Алла Таала жакын туугандарымды азап тозок менен коркутуумду буйрушу мен үчүн аябагандай чоң жоопкерчилик алып келди. Мен сезип эле турам. Аларга ушул маселе жөнүндө айта баштаганда эле алар көңүлүм жактырбаган нерселер менен айыпташат дейт. Анын бул абалын байкаган Сафия баш болгон атасынын бир тууган эжелери пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйүнө келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга: "Менин эч кандай арыз муңум жок. Оору сыркоо эмесмин. Бирок Аллах менин жакын туугандарымды акырет азабынан айбыктырып коркутушумду буйурду." Абдул Мутталип уулдарын топтоп, аларды Аллахка ыйман келтирүүгө үндөгөнү жатам дейт. Эжелери: "Чакыра бер. Бирок Абул Ахабты чакырба. Себеби ал сени эч качан укпайт жана сага кошулбайт." Сый тамак жана мужиза. Үгүт насыятын ачыктан ачык айтууга жана жалпы жарыялоого буйрук алган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Алиге бул жерде бир кишиге гана жете турган эттен тамак жасап, бир кумарага сүт толтур. Андан кийин Абдул Мутталиптин уулдарын чакырып кел. Алар менен сүйлөшө турган сөзүм бар. Аллахтан алган буйрукту аларга билдиремин дейт. Азирети Али анын айткандарын ошол замат аткарат. Эртеси Абу Талиптин үйүнө чакырылбаган Абул Ахаб да келип, туугандарынан экөөсү аял, бардыгы 45 киши топтолот. Дасторконго коюлган эт жана сүт бир эле кишиге жетерлик болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этти бөлүп, туугандарына бисмиллах гана алыңыздар дейт. Олтургандардын баары ошол бир кесим эттен тойгуча жешет. Карашса эт бир аз гана кемип, мурдагыдай эле болуп турат. Бул окуяга абдан таң калышат. Сунулган сүттү иче башташат. Суусундары каңгыча ичишсе дагы түгөт албай коюшат. Таң калыштуу. Тамак челип бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөз баштар алдында Абул Ахаб жөнү жок кийлигишип: "Буга чейин мындай сыйкырды көргөн жок элек. Мухаммед силерди сыйкыр менен сыйкырлап жатат" дейт.
Андан кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам акарат көрсөтө, өйдө төмөн сүйлөп тил тийгизет, келген туугандардын ыркын бузат. Бул жолу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам сүйлөөгө мүмкүнчүлүк да берилбей, чакырылгандар сөз эмне жөнүндө болорун да билбей, үйлөрүнө тарап кетишет. Экинчи жолку сыйтамак жана ачык кайрылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам натыйжасыз калган биринчи сыйтамактан кийин дагы бир ушундай сыйтамак уюштуруп, Азирети Али аркылуу жакын туугандарын кайра жыйнайт. Тамак жегенден кийин ордунан туруп, бардык мактоо, даңазалоо жалгыз Аллахка гана тиешелүү. Мен дагы шүгүр келтиремин. Жардамды жалгыз андан гана сураймын. Ага ишенем. Ага гана таянамын. Күмөнсүз, шексиз билүү менен бирге силерге муну айтмакчымын. Аллахтан башка Кудай жок. Ал бирөө. Өзүнө окшошу жана шериги жок деп сөз баштагандан кийин максатын төмөнкүчө түшүндүрөт. Жакшылык табууга жиберилген бир киши келип өз үй бүлөсүндө жалган сүйлөбөсү анык. Аллахтын алдында мен башка бирөөлөргө жалган айтсам да, силерге жалган сүйлөй албастырмын. Бардык адамдарды алдасам да, силерди алдай албайм. Силерди теңдеши болбогон Аллахка ыйман келтирүүгө чакырамын. Анын силерге жана бүткүл адамзатка жөнөтүлгөн элчисимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оюн мындайча улантат. Кудай акы, силер уктаганыңарда эле бир күнү сөзсүз өлөсүңөр. Уйкудан турганда эле тирилтилесиңер. Жана бардык кылган нерселериңер үчүн суракка тартыласыңар. Кылган жакшылыгыңар үчүн сый көрүп, жамандыгыңар үчүн жазаланасыңар. Бул болсо биротоло бейиште, же биротоло тозок отунда калуу дегенди билдирет. Акырет азабы менен биринчилерден болуп силерди коркутуп атам. Ушул жерден пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам амин деген сыпаты тууралуу айтып кетиш барыс. Меккеликтер жахила доорунда дагы аны туура сөздүү, эч качан жалган сүйлөбөгөн, ишенчиликтүү инсан катары таанышчу. Ал бул асыл сапаты менен белгилүү эле. Аны достору да, душмандары да ушундай билишчү. Ошол кезде Али мусулман боло элек Меккенин мурдагы башкаруучусу, мусулмандардын эң чоң душмандарынын бири Абу Суфьяндын пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам туура сөздүү экенин колдогонуна чогуу күбө бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакынкы жана алыскы өлкөлөрдүн өкүмдарларын да исламга чакырып турган. Рим императору Гераклийге да чакыруу кат жөнөтөт. Геракли катты баштан аяк окуп, Меккенин мурдагы башкаруучусу Абу Суфьянды чакырат. Ошол убакта Абу Суфьян соода иштери менен Рим империясынын аймагында эле. Алардын ортосунда төмөндөгүдөй маек курулат. Геракли сурайт: ага кимдер көбүрөөк ыйман келтиришүүдө? Байларбы же кедейлерби? Кедейлер. Ага ишенгендерден кайра баш тарткандар болдубу? Азыркыга чейин болгон жок. Ыйман келтиргендер көбөйүп баратабы же азайып баратабы? Күн өткөн сайын көбөйүп баратат. Өмүрүндө жалган айтканына күбө болдуңар беле? Жок. Эч бирибиз анын жалган сүйлөгөнүнө күбө болгон эмеспиз. Мына ошол каттын таасиринен кийин Абу Суфьяндан алган жоопторуна таң калган Геракли мындай дейт: бул адам ушуга дейре адамдарга жалган сүйлөбөсө, Аллах тууралуу да жалган сүйлөшү мүмкүн эмес. Негизи Гераклийдин айткандары абдан терең мааниге ээ болчу. Ырас, 40 жашка толгонго чейин тамаша болсо дагы жалган сүйлөбөгөн бул улуу адам Аллах тууралуу кантип жалган айтышы мүмкүн? Дагы бир мисал: Ясир, биринчи мусулман шейит, мусулман боло элек эле. Бир күнү ал уулу Аммардан каяка баратканын сурайт. Аммар Мухаммедтин жанына деп жооп берет. Бул жооп Ясирге жетиштүү болчу. Ал амин, туура сөздүү инсан. Меккеликтер аны ушундай билишет. Эгер ал пайгамбар экенин айтса, чын айтат. Анткени анын жалган сүйлөгөнүн эч ким уккан эмес.
Бул сөздөр, бул кабылдоолор жалгыз бир нече кишиге гана тиешелүү эмес болчу. Аны тааныгандардын бардыгы туура сөздүү деп билишчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйлөп бүткөндөн кийин Абу Талип ордунан туруп мындай дейт: Биз сени жакшы көрөбүз жана чын дилибизден жардам беребиз. Үгүттөрүңдү кабыл алдык жана жактырдык. Айткан сөздөрүңдү тастыктадык. Ушул топтолгондор сенин бабаңдын уулдары. Мен да алардын биримин. Сен каалаган нерсеңди баарынан мурун мен аткарамын. Сен буйрулган ишиңди улант. Аллах үчүн мен сени дайыма коргоймун. Бирок напсим Абдул-Мутталиптин дининен башка динге кирүүнү ылайык көрбөй жатат. Ошондуктан мен ошол диним боюнча өлөмүн. Башка агалары да ушул ойду туура көрүштү жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жактырбаган эч кандай сөз сүйлөшкөн жок. Бир гана ислам дининин башынан бери аеосуз душманы болуп келген Абу Лахаб: "Эй, Абдул-Мутталип уулдары", дейт. Бул өтө жаман иш. Башка бирөөлөр аны бул ишинен тос электе, силер тосуп калгыла. Эгер силер бүгүн ага баш ие турган болсоңор, өмүр бою кордук көрөсүңөр. Аны коргойбуз десеңер, каныңар төгүлөт. Исламдын ушул аеосуз душманына эң туура жоопту Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам каарман эжеси Сафия берет. Эй бир тууганымдын баласын жана анын динин жардамсыз таштоого сага жарашабы? Кудай акы, бүгүнкү аалымдар Абдул-Мутталиптин тукумунан бир пайгамбардын келерин кабар берүүдө. Мына ошол пайгамбар биздин Мухаммед. Абу Лахаб карындашына каршы чыгып: "Ант беремин, бул курулай үмүт" дег аялдардын сөздөрү эркектердин ишине тоскоол гана болот. Курайш менен бирдикте бүткүл араптар көтөрүлсө, аларга каршылык кыла турган биздин кандай күчүбүз бар? Алар бизди эки чайнап бир жутуп коюшат да, дейт. Абу Лахабтын ушул сөздөрүнө Абу Талиптин кыжыры келип: "Эй коркок", дейт. "Кудай акы, биз тирүү турганда ага эч ким тие албайт. Биз ага ар дайым жардам беребиз. Башыбызды сайып болсо да коргойбуз." Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карап: "Эй бир тууганымдын уулу, сенин диниңе чакыра турган убактыңды билели. Куралданып сени менен бирге болобуз." Ошол убакка чейин ун чыкпаган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордунан туруп айтты: "О Абдул-Мутталип уулдары, Кудай акы, арабтарга мен алып келген нерсе дүйнө жана акыретиңер үчүн кайырдуу болгон нерселерден да жогору турат. Жана мындан кайырдуу нерсени алып келе турган эч кимди билбеймин. Мен силерди айтылышы тилге оңой келген, бирок салмагы өтө зор эки сөздү айтууга чакырамын. Ал ашкаду алла иллаха иллаллах ва ашкаду анна Мухаммадан расулаллах деген сөз. Андан кийин анда кимиңер ушул жолдо мага жардам берип, колдоочум жана жардамчым болот деп сурайт. Эч кимден үн чыккан жок. Баары төмөн карашты. Көздөрү Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тике карай турган абалда эмес болчу. Арасынан Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам нурдуу көзүнө тике караган бирөө, жалгыз бирөө гана бар эле. Ал эми гана жашы 12-13кө келген Али болчу. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага "Сен отуруп тур" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суроосун 3 жолу кайталайт. 3 жолкусунда тең жооп бир гана Азирети Алиден чыгат. "Эй Аллахтын элчиси, сага жашым кичүү болсо да мен жардамчы боломун." Бул сөзгө кээси таң калып, кээси келекелеп, айрымдары болгон ишке анча маани бербей кетип калышты. Азирети Алинин жаш кезиндеги мындай эр жүрөктүүлүгү жана тайманбастыгы Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам аябагандай сүйүнткөн. Өз туугандарынан калган жообун укпаганына, бир натыйжа чыгара албагандыгына эч кандай капаланган жок. Себеби анын милдети бир гана туура жолду көрсөтүү болгондугун, ага бир гана жараткан Алла Тааланын баштай тургандыгын билчү. Сөз ушул жерге келгенде жалпы пайгамбарлардын жана анын ичинде сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам башкы өзгөчөлүктөрүн айта кетсек дурус деп ойлойбуз. Биринчи раббанилик. Раббанилик Алла Тааладан келген буйрукту гана аткаруу.
Эч бир пайгамбар өздөрүнчө ойлонуп, кандайдыр бир динди алып келейин деген эмес. Алла Таала түздөн түз адамдардын арасынан бирөөнү пайгамбар кылып тандап алат. Убакыт сааты келгенде бул тандалма инсанга пайгамбарлык милдетин жүктөйт жана ал пайгамбарлыгын элге жарыя кылат. Ар бир пайгамбар деңгээлине жараша ыйык кабар менен келет, аны менен жашайт жана ыйык кабар үзүлгөндө бул дүйнөдөн кетет. Биздин жашообуз үчүн аба, суу жана азыктануу кандай керек болсо, пайгамбарларга да ыйык кабар ошончолук керек. Алар бүткүл нерсеси менен Алла Таалага берилишкен, алып келишкен дини толугу менен жараткан тарабынан берилген үчүн алар милдетин аткарууда раббани болушат. Милдеттерин аткарууда эл кабыл алабы же албайбы? Бул аларды кызыктырбайт. Ооба, алардын милдети жалгыз динди жеткиликтүү кылып түшүндүрүү, душмандардын айткандары же кылгандары аларды ишинен кенедей да алакты кылбайт. Үгүт насыяттарынан артка чегинүү таптакыр мүмкүн эмес. Айды бир ийниме, күндү бир ийниме коюшса дагы динимди жаюудан баш тартпайм деп айтыш алардын жалпы эрежеси. Экинчи, иш акы күтпөө. Бул бир нерсени макулуктардан үмүт кылбай, Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн гана жасоо. Пайгамбарлар кылган кызматтарына эч кандай материалдык же рухий бир нерсе талап кылышпайт. Куран алардын бул өзгөчөлүктөрүн түрдүү аяттары менен баса белгилеген. Бардыгы ин ажрия илля алаллах, менин сыякымды Аллах өзү гана берет деп айтышкан. Биз байлык болбосо дагы рухий сыйлыкты үмүт кылышыбыз мүмкүн. Ал эми пайгамбарлар муну да күтүшпөйт. Бардык нерсени Алла Таала үчүн гана кылышат. Ар бир пайгамбар чын ыкластуу болот. Бирок эң бийик берилгендикти пайгамбарыбыз Мухаммедтен саллаллаху алейхи вассалам көрөбүз. Ал төрөлгөн учурда үммөтүм деген, макшарда дагы үммөтүм, үммөтүм деп турат. Бул кандай гана улуу берилгендик. Бейиштин эшиги ачылып, аны күтүшкөн кезде ал үммөтүн дагы ошол жерге алып барыш үчүн макшардын эң кыйын жагына барууга кайыл. Бул кандай гана улуу берилгендик. Ал жалгыз өзүнүн жолун жолдогондорду гана эмес, үммөтүнүн ичиндеги күнөөкөрлөрдүн да бейишке киришин каалоодо. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолуна абдан берилген эле. Өмүрүнүн аягына чейин тое тамак жеген эмес. Кээде күндөр, апталар жана айлар өтсө дагы анын ырыскы бакыт болгон үйүндө очок жагылбай, казан кайнабай өткөн. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: бир күнү Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам үйүнө бардым. Намазды отуруп окуп жатыптыр. Намазын бүтүргөндөн кийин минтип сурадым: о Аллахтын элчиси, бейтапсызбы? Жок, Абу Хурайра, ачкалык деди. Ыйлай баштадым: аалам ал үчүн жаралган. Ал эми Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ачкачылыктан үйдө турганга дарманы жок, намазын отуруп окуп жатты. Менин ыйлаганымды көргөндө минтип сооротту: ыйлаба, Абу Хурайра, бул дүйнөдө ачкалыктан кыйналган адам тигил дүйнөдө Аллахтын азабынан алыс болот. Ансарлардан бир аял төшөк сыяктуу бир нерсе алып келет. Азирети Айша энебиз аны Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жаткан жерге төшөйт. Муну көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: о Айша, аны дароо кайра бер. Аллахка ант кыламын, эгер мен кааласам, Аллах менин оң колума алтындан, сол колума күмүштөн тоодой үйүп коймок. Бирок мен каалабаймын. Рас, ал кааласа эң эле жыргал турмушта жашай алмак, бирок каалаган эмес. Бир күнү бир периште келип, Алла Тааланын саламын айтып, бир суроо берет: о Аллахтын элчиси, Аллах сенден сурап жатат: өкүмдар пайгамбар болгуң келеби же кул пайгамбарбы? Жебрейил периште жардамга келет: о Аллахтын элчиси, жаратуучуңа кичпейил бол. Анан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтчу сөзүн айтат: бир күн ач калып,
алсыздыгын билген, кийинки күнү ток болуп шүгүр кылган кул пайгамбар болгум келет. Ал кызматчылар менен чогуу тамак жечү. Бир аял бул көрүнүшкө күбө болуп, кул сыяктуу тамактанып жатканын карасаң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп кайтарат: менден жакшыраак кайсы кул бар? Мен Аллахтын кулумун. Ыклас. Үчүнчү, ыкластуулук. Ыклас бул жасалган бардык нерсени Аллах үчүн кылуу жана тыюу салынган нерсени да Аллах үчүн кылбоо. Кулчулуктун себеби Алла Тааланын буйругу, натыйжасы анын ыраазычылыгы, жемиши болсо акыретте бериле турган чексиз сыйлар. Биздин кылымдын бир улуу ислам ойчулу Аллах үчүн иштегиле, Аллах үчүн баштагыла, Аллах үчүн аракеттенгиле жана анын ыраазычылыгы боюнча иш кылгыла деп ыкластуулукка үндөп, ошондой эле анын маанилүүлүгүн түшүндүргөн эле. Адамзат тарыхында мындай ыкластуулуктун туу чокусунда жалгыз бир инсан бар. Ал пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам динин башында кандай ыкластуу баштаса, аягына чейин бул багыттан эч качан тайган жок. Жасаган бардык ишин Алла Тааланын ыраазычылыгына жетиш үчүн гана кылган, башка эч кандай максаты болгон эмес. Төртүнчү, жакшы үгүт. Пайгамбарлар адамдарга жакшы үгүт жана даанышмандык менен гана жакындашат. Эч качан талаш тартышка киришпейт. Куранда бул тууралуу төмөнгүчө айтылат: О Мухаммед, жаратуучунун жолуна, динине даанышмандык жана көркөм насаат менен чакыргын. Алар сени менен талашып тартыша турган адамдар менен эң көркөм ыкма менен далилдешип тартышкын. Тактап айтканда, аларга бардык нерсенин маңызын, жаратылыштагы сырларды жагымдуу, жылуу сөз менен, ынандыруучу жакшы ыкма менен түшүндүр. Алардын шагын сындырбастан, дилин жана акылын тойгузууга аракеттен. Пайгамбарлардын милдети динди даанышмандык жана жакшы үгүт менен жайуудан турат. Бешинчи, таухидке чакыруу. Таухид бул бир Аллахка гана ишенүү акыйдасы. Куранда көптөгөн пайгамбарлардын өз коомчулугуна карата жалгыз Алла Таалага ишенүү тууралуу айткандары төмөнкүчө баяндалат. О менин коомум, Аллахка кулчулук кылгыла. Силер үчүн андан башка бир да кудай жок. Ар бир пайгамбардын дини ушул улуу чындык, таухид менен башталат. Түрдүү доорлордо жана башка жерлерге жиберилген пайгамбарлар бир эле нерсени, бир Алла Таалага ишенүүнү үгүттөгөндөрү муну далилдеп турат. Анткени алар динди өз ойлорунан чыгарган эмес. Бул дин Алла Тааладан түшүрүлгөн. Исламга чакыруунун экинчи баскычы. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам меккеликтерге Саффа дөбөсүнөн кайрылышы. Исламдын жайылуу чөйрөсү күн өткөн сайын кеңейе берди. Ачык түрдө ыйман келтирүү жана исламга чакыруу мусулмандарды кубанычка бөлөп жатса, караңгы бутпарастарды кабатырлантып жатты. Алла Тааланын сага буйрулган ишти акыйкат динге чакырууну ачык айкын кабарла деген буйругу келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир орунда отура албай калды. Жердештерине материалдык жана рухий бакты таалайдын жолун мүмкүн болушунча тез жана ачык көрсөтүүгө аракеттенди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккедеги Сафа дөбөсүндөгү бийик бир таштын үстүнө чыгып, Мекке калкына үнүн бийик көтөрүп: О Курайш калкы, бул жерге келгиле. Силерге айтар абдан маанилүү кабарым бар, дейт. Ошол убакта адаты боюнча меккеликтер маанилүү бир кабар болгондо же сырттан душман топтору көрүнгөндө ушул Сафа дөбөсүнө чыгып калкка кабар берер эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ушул адат боюнча Сафа дөбөсүнө чыгып меккеликтерге кайрылган. Мекке калкы таң калып карашса, дөбөнүн башында чынчылдыгы менен таанылган пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам турат. Эл үн уккандан кийин эмне болуп кетти деп чоочулашып,
заматта Сафа дөбөсүнүн айланасына чогулушуп: "О Мухаммед, бизди эмне үчүн бул жерге топтодуң? Эмне кабар бергин келип жатат?" деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жообун берүүдөн кечиккен жок. "О Курайш калкы, мен силерге ушул тоонун аркы тарабында же тигил жылгада атчан душман бар, эртең менен же кечинде кол салат деп айтсам, ишенесиңерби?" Ошол убакка чейин пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам оозунан эч качан жалган сөз чыкпаганына күбө болуп келишкен Мекке калкы бир ооздон: "Ооба, биз сенин сөзүңө ишенебиз. Себеби ушул кезге чейин сенден тууралыктан башка эч нерсе көргөн жокпуз. Сен жалган айта турган адамдардан эмессиң" дешти. Элге ушинтип кайрылгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайш урууларынын ар бирин өз аты менен бир-бирден чакырып, сөзүн мындайча улантат: "Кандай болсо, мен силерге келе турган чоң азаптан кабар беремин. Жараткан Аллах мага жакын туугандарыңды акырет азабынан айбыктырып коркут деп буйрук берди. Силерди Аллах бир, андан башка кудай жок деп айтууга чакырамын. Мен болсо анын кулу жана элчисимин. Эгер айткандарымды кабыл алсаңар, бейишке бара турганыңарга кепил боло аламын. Ошондой эле силер Аллах бирөө гана, андан башка кудай жок деп айтмайынча, силерге мен бул дүйнөдө да, акыретте да жардам бере албаймын." Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам акылмандык менен адамдардын жүрөгүнө жеткире таамай айткан сөздөрүнөн кийин Абу Лахаб эмне кыларын билбей калат. Колуна бир таш алып, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көздөй демитип ыргытып: "Өлүп кеткир, бизди ушул үчүн чакырдыңбы?" деп бакырат. Мындан башка ошол тургандардын эч кимисинен эч кандай каршылык болгон жок. Күбүр-шыбыр сөздөр менен тарап кетишет. Ушул жаман иши менен Абу Лахаб жараткандын каарына жана азабына дуушар болгон. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам болгон өтө жек көрүүсү, душмандыгы ага оор азап алып келген. Себеби Алла Таала Масад сүрөсү менен анын коркунучтуу акыбетин төмөнкүчө билдирет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Таббат яда Аби Лахабин ва табба. Абу Лахабтын колдору курусун, жок болсун. Чындыгында ал куруду. Жок болду. Мал мүлкүнүн жана жыйнаган байлыгынын ага пайдасы тийген жок. Жакында ал жана анын аялы отун көтөргүч болуп жалындуу тозокко кирет. Мойнунда бышык буладан эшилген аркан болот. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарга жасалган кыйноолор жана акаараттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сафа дөбөсүнөн ачык түрдө пайгамбарлыгын жарыя кылып, калкты ислам динине чакыргандан кийин Курайш бутпарастары зордук зомбулук, акаарат айтууларын мурдагыдан да күчөтө башташат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды бир Алла Таалага ыйман келтирүүгө чакыруусун уланта берди. Алар болсо бабаларыбыздын дини деп бутпарастыкта калып, өжөрлөнө каршылык көрсөтүп жатышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да тажабастан аларды дүйнө жана акырет бакытына чакырып жатты. Алар болсо тескерисинче жарганаттын жарыктан качканындай түбөлүктүү бакты таалайларынан, түгөнбөс ырыскыларынан качып жатышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар үчүн түбөлүк жыргалчылык, бейишти каалап, аларды сый урматка ээ болууга,
караңгылыктын ыплас адаттарынан куткарууну көксөп жатты. Алар болсо түбөлүк тозокко алып баруучу иштерден баш тарткысы келген жок. Албетте, анан ушундай абалдагы бутпарастар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чакырыгына каршы болгон күчүн жумшап жатышты. Ошондуктан түрдүү кыйноолорго, зөөкүрдүккө, керек болсо өмүрүнө кол салганга чейин барышты. Мындай абал бир гана пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам таандык эмес экени талашсыз. Ар бир пайгамбар өз коому, эли тарабынан кысымга алынган, кордук көрүп, эзилген. Алар ар түрдүү кыйноо, зордук зомбулуктарга карабастан, динин жаюудан бир кадамда артка чегинбей, тайманбастан күрөшүшкөн. Тескерисинче, ушул кыйынчылыктарды көргөн сайын жараткандын берген буйруктарын аткарууга ого бетер жигердүүлүк менен киришишкен. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылык көрсөткөндөрдүн башында Абу Лахаб жана анын аялы Умму Жамил бар эле. Абу Лахаб пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тынымсыз каршылык көрсөтүп, калкты аны угуудан баш тарттырууга аракеттенип жатты. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жарманкеде калкты Алла Тааланын бир экендигине, ыйманга жана пайгамбарлыгын кабыл алууга чакырып, ла илаха иллаллах дегиле, өзүңөрдү куткаргыла деп жаткан. Ошол замат пайда болгон Абу Лахаб: "О эл журт, бул менин иним болот, жалыган сүйлөп жатат, андан алыс болгула" деп бакырган. Абу Лахаб ушу менен эле токтоп калган эмес. Бир күнү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эшигине таштандыларды жана сасык жыттуу нерселерди ыргытып салат. Аны көргөн атасынын бир тууганы Хамза ошол кезде мусулман боло элегиле. Жетип келип, ал таштандыларды топтоп, Абу Лахабты башка урган. Абу Лахаб кээде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тынчын алуу үчүн үйүн тынымсыз таш бараңга алчу. Абу Лахаб пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам акарат көрсөтүүгө өзү гана эмес, уулу Утайбаны да токурчу. Бир жолу Утайба пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына барган убакта ал Najm жылдыз сүрөсүн окуп жаткан эле. Мунуккан Утайба: "Жылдызды жаратканга ант беремин, мен сенин пайгамбарлыгыңды жокко чыгарамын" деп туруп, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көздөй түкүрүп жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жийиркеничтүү мамилеге бир гана ушул терс бата менен жооп берет: "О жараткан, ага бир итиңди жолдо." Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам дубасы да, терс батасы да Аллах тарабынан жоопсуз калчу эмес. Утайбага жасалган ушул терс бата маалы келгенде ишке ашкан. Йемендеги Хавран деген жерде достору менен уктап жаткан учурда бир арстан келип аны жара тартып кеткен. Умму Жамил исламдын башкы душмандарынын бири Абу Лахабдын аялы болчу. Курандын тили менен тозок отунчусу деген атка ээ болгон ушул аял пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам баскан жолуна күнүгө тажабастан тикенектүү бадалдарды чачып, ушул кылган жоругунан ырахат алчу. Умму Жамил жөнүндө дагы төмөнкүдөй бир окуя болуп өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сафа дөбөсүнөн биринчи жолу Курайш уруусуна кайрылып жаткан учурда күйөөсү Абу Лахаб пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каршы чыгат. Ошондон кийин жараткан Аллах Масад сүрөсүн түшүрөт. Муну уккан Умму Жамил колуна таш алып Харам мечитине келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ишенимдүү досу Азирети Абу Бакыр менен ошол жерде олтурган. Умму Жамил Азирети Абу Бакырды көрдү. Бирок жанында олтурган пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көргөн жок. "Эй, Абу Бакыр, досуң кайда? Мени шылдыңдаптыр. Аны көрсөм, ушул таш менен ошол сөздөрдү айткан оозуна урамын." Абу Бакырды көргөн көзү пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көрө албай, натыйжасыз үйүнө кайткан. Ушуга окшогон дагы бир окуя Абу Жахилдин башына келген. Бир күнү уруусуна минтип сөз берет: "Мухаммедти саждада намаз окуп жатканда көрсөм, башын ушул таш менен жанчамын.
эртеси күнү өзү араң көтөрө ала турган бир ташты көтөрүп алып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына барат. Ал ошол убакта намаз окуп жаткан эле. Колундагы ташты көтөрүп, эми урууга умтулганында колдору көтөргөн боюнча катып калат. Колу ошол бойдон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазын бүтүрүп, ордунан туруп кеткенге чейин сенек абалда калган. Намаз бүткөндөн кийин гана Абу Жахилдин колдору кыймылга келет. Бул окуядан кийин да Абу Жахил пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам карата кылган айбандыгын уланта берет. Дагы бир күнү эми мен Мухаммедти намазда көрсөм, мойнунан кармап, башын жерге сүздүрөмүн деп ант берет. Дал ошол убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип калат. Ибн Аббас болгон ишти ага айтып бергенде абдан ачууланып, харам мечитине кирип, Алак сүрөсүн аягына чейин окуган соң саждага барат. Карап тургандар Абу Жахилге: "Эй, Абу Жахил, мына Мухаммед" дешет. Абу Жахил пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына жакындап, ошол замат аркасына бурулуп качат. Карап тургандар таң калып: "Эмне болду? Эмне үчүн артка кайттың?" деп сурашат. Абу Жахил болсо аларга таң калып: "Мен көргөндө силер көргөн жоксуңарбы?" деп анан минтип кошумчалайт. Экөөбүздүн ортобузда жалындап күйгөн оттуу аңгек ачылды. Жараткан Алла Таала Абу Жахилдин зөөкүрдүгүнөн сүйүктүү элчисин саллаллаху алейхи вассалам ушундайча калкалап коргогон. Курайш бутпарастарынын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кылган акаарат жана жамандыктары абдан көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Каабада намазын окуп жаткан. Бутпарастардын бир тобу болсо Каабанын айланасында топтолуп сүйлөшүп отурушкан. Арасында Абу Жахил да бар эле. Ал топтолгондорго: "Кимиңер барып, баланчанын үйүндө союлган төөнүн карынын алып келип, Мухаммед саждага жыгылганда анын башына кое аласыңар" дейт. Чектен аша көпкөн Укба бин Абу Муят деген бирөө: "Бул ишти мен аткарамын" деп, бир аздан кийин төөнүн карынын алып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч нерседен кабары жок, жараткандын алдында саждага баш коет. Укба төөнүн кан жиндүү карынын пайгамбарыбыздын эки далысынын ортосуна коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карындын оордугунан ордунан тура албай калат. Уят сыйытсыз бутпарастар болсо боору ката күлүшөт. Атасынын ушундай акааратка дуушар болгонун уккан Фатима жүгүрүп келип, карынды алып бутпарастарды көздөй ыргытат. Кызынын көз жашын көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кабатырланба кызым, Аллах сенин атаңды зыянга учуратпайт" дегенден кийин: "О жаратканым, Курайшты сага койдум" деген. Дагы бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабанын жанында намаз окуп, чекесин саждага коеру менен Укба бин Абу Муят белиндеги бел курун алып, аны муунта баштаган. Анын максаты пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам муунтуп өлтүрүү болчу. Ошол убакта Азирети Абу Бакыр жетип келип, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ушул зөөкүрдүн колунан куткарып калат. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүүгө аракеттенүү. Бутпарастар кеңешип, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүү чечимине келишет. Ушул чечимди ишке ашырууну Валид бин Мугира аттуу бир бутпараска тапшырышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазда Куран окуй баштаганда Валид бин Мугира анын жанына келди. Анын кулагына пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Куран окуган үнү угулуп турду. Бирок көзү менен аны көрө албай жатты. Валид коркконунан жолдошторунун жанына шашып келди да абалды түшүндүрүп берет. Бул жолу алар баары бирге жөнөшөт. Бирок пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам алар да көрө алышкан жок. Себеби улам алгалап баскан сайын үн аркадан, арка тарапка баскан сайын үн алды тараптан угулуп турду. Алар жадашканда таң кала тарап кетишкен.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандар Аркамдын радиаллаху анху үйүндө Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 5-жылы, биздин замандын 615-жылы эле. Курайш бутпарастарынын мусулмандарга кылган зордук зомбулуктары, кыйноо иштери күн өткөн сайын күчөп баратты. Мусулмандар диний милдеттерин жана ибадаттарын ээн эркин аткара албай калышты. Ислам жана ыйманды үйрөнүү үчүн, Алла Таалага ээн эркин сыйынуу үчүн ылайыктуу бир жер керек болчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушундай жерди бир нече күн бою издеп, ойлонуп, Сафа дөбөсүнүн чыгыш тарабында жайгашкан алгачкы мусулмандардын бири Аркам бин Абу Аркам бин Ассадтын үйүн ылайык көрөт. Бул үй кирип чыгуу үчүн өтө ыңгайлуу, келип кеткендерди көзөмөлдөп турууга оңтойлуу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде мугалим, алгачкы мусулмандар анын шакирттери болушту. Ушул жерде чогуу үйрөнүшкөндөрүн башкаларга да үйрөтүшкөн. Ошондуктан Аркамдын үйүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мугалимдик кылган биринчи медресе катары белгилесек болот. Азирети Умардын исламга өтүшүнө чейин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам динин ушул жерден жайылткан. Умар радиаллаху анху баш болуп, көп киши ушул үйдөн исламды кабыл алышкан. Аркам бин Абу Аркам радиаллаху анху бул үйдү кийин эч качан сатпоо жана алмашпоо шарты менен уулуна тапшырган. Ислам тарыхында өтө жогору бааланган ушул үй учурда Каабанын каршы тарабында жайланышып, Дарул Хайзуран деген ат менен белгилүү жана бир диний окуу жайына тапшырылган. Ясир радиаллаху анху үй бүлөсүнүн башынан өткөргөндөрү. Ясир Меккеге Йеменден келип, Сумая айымга үйлөнөт. Андан 2 эркек уул төрөлөт. Аммар жана Абдуллах. Бул үй бүлөдөгүлөр баары чогуу исламга өткөн бактылуу инсандардан болушту. Бирок ушунун айынан оор сыноолорго туш келишти. Бутпарастар ушул үй бүлөнү исламдан баш тарттырыш үчүн күндүн мээ кайнаткан ысыгында таш үстүнө жаткырып кыйнашчу. Дагы бир күнү алар катуу кыйноого алынып жатканда үстүнөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыгып калат. Даап кароого мүмкүн болбогон оор көрүнүшкө карата: "Сабыр кылгыла, о Ясирдин бүлөсү. Сабырдуулукта бекем тургула, о Ясирдин үй бүлөсү. Сабыр кыла көр, о Ясирдин бүлөсү. Силердин барар жериңер бейиш, сабыр кылгыла, о Ясирдин бүлөсү" деп алардан сабыр кылууну өтүнөт. Кыйноо астында эптеп эсин жыйган Ясир радиаллаху анху: "О Аллахтын элчиси" дейт. "Бул азап качан бүтөт?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул суроого: "О Аллахым, Ясир бүлөсүнөн ырайымыңды аяба" деген дубасы менен жооп берет. Ушул окуядан көп өтпөстөн Ясир адам чыдагыс кыйноолор астында жанын жаратканга тапшырат. Ясир мусулман эркектерден биринчи шейит болуу сыйына арзыган. Ясирдин картайып калган алсыз аялы Суммаяны Абу Жахил кыйноого алып жатып, өтө эле акмактанып: "Сен Мухаммеддин сулуулугуна ашык болгонуң үчүн ыйман келтирдиң" деп маскаралайт. Ушундай уятсыз сөзгө жооп катары Суммая тайманбастан бутпарастарга татыктуу жооп кайтарганда, Абу Жахил мыкаашылык менен колундагы найзаны анын денесине малып алат. Ошентип Ясирдин аялы Суммая да аялдардан биринчи шейит болгон. Ясир уулу Аммардын радиаллаху анху көргөн азабы, Аммардын да көргөн кыйноолору абдан оор болчу. Бутпарастар ага темирден көйнөк кийгизип, күндүн оттой ысыгына таштап коюп кыйнашкан. Кээде тикелей отко какташып, майын сызгыра азапташкан. Ушул кыйноолордон бир аз болсо да кутула түшкөн учурда Аммар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына келип арыз муңун айтат: "Азаптын ар түрдүсүн таттык, о Аллахтын элчиси.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы эле сабыр кылууларын өтүнүп мындайча дуба кылат: о жаратканым, Аммар бүлөсүнөн эч кимге тозок азабын таттырба. Дагы бир күнү бутпарастар Аммарды отко кактап кыйнап жатканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келет. Берекелүү колу менен Аммардын бешенесинен сылап, отко карап туруп: эй от, Ибрахимге алейхиссалам серүүн жана жайлуу болгондой Аммарга да ошондой бол деп дуба кылат. Андан кийин Аммарга мындай кабар берет: эй Аммар, сен ушул кыйноодон өлбөйсүң, дагы көп жашайсың. Сенин өлүмүң бузук адамдар колду болот. Чынында эле Алла Таала Аммарга узак өмүр берип, сүйүктүү элчисинин саллаллаху алейхи вассалам сөзүн туура чыгарган. Аммар көптөгөн жылдардан кийин Сыффин согушунда шейит болгон. Дагы бир күнү Аммар көргөн кыйноолорго чыдай албай ыйлап жаткан. Аммарды ушул абалда көргөн мээримдүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү колдору менен көз жашын арчыгандан кийин: сени капырлар дагы кармап алып кыйнаштыбы? Эгер дагы кыйнай турган болушса, сен алар каалаганга көн, өзүңдү куткар дейт. Бул уруксаттын берилишинен бир нече убакыттан кийин Аммар дагы бутпарастар тарабынан кармалып кыйноого алынат. Мухаммедке акарат айтмайынча, Лат менен Уззага айкелдердин аттары сыйынмайынча сени кыйноодон эч качан бошотпойбуз. Бечара Аммар айласыздан алардын айткандарын аткарат. Максатына жеткен зөөкүрлөр Аммарды бош кое беришет. Кыйноо жана азаптан кутулган Аммар түз эле пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: кутулганың кебетеңен эле көрүнүп турат дери менен төмөнкүчө жооп кайтарат: жок, Кудай акы, кутулган жокмун. Эмне үчүн? Мени зордоп сенден баш тарттырышты. Лат жана Уззанын сенин диниңен жакшы экендигин мага зордоп айттырышты. Аммар капа эле, Аммар айласыз эле, дүйнө башына кулап түшкөндөй болуп, коркуу ичинде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдында турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутпарастардын айтканын кайталап жатканда: жүрөгүң эмнени сезди деп сурайт. Аммар: жүрөгүмдө Аллахка болгон ыйманымды мурдагыдан да күчтүүрөөк сездим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: сага күнөө жок, эй Аммар. Алар сени дагы кармап алып, дагы кайталап айт дешсе, айткандарын кайталап кутул дейт. Ушул окуядан кийин жараткан Аллах төмөнкү аятты түшүргөн. Дилине ыйман орногон абалда динсиздикке жаткан сөздөрдү айтууга мажбур кылынып, тили менен гана айтып койгондон башка ким Аллахка капыр болсо, ага оор азап бар. Бирок көңүлүн капырлыкка ачкандарга карата Аллахтын казабы жана чоң жазасы бар. Ушундан улам жүрөгү ыйманга толгон момун мусулманга уруксат берилген. Момун мусулман өмүрүнө душман тарабынан коркунуч келтириле турган болсо, же денесинин бир мүчөсүнөн азырай турган абалда жалгыз тили менен гана динсиздик сөзүн айтса болот. Бирок мындай абалда жүрөктөгү ыймандын бекем болуу шарты менен гана уруксат берилгендигин эстен чыгарбаш керек. Ошону менен бирге чындыкты айтуу жана диндин намысын коргош үчүн шейит болууга кайыл болуп, исламга каршы сүйлөнүү тили менен да айтпоо бул негизги нерсе болуп саналат. Бул боюнча уруксат менен эмес, негиз менен иш кылуу сооптуу жана улуу иш болуп саналат. Азирети Абу Бакырдын кысымга алынышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Аркамдын үйүндө алгачкы мусулмандардын көпчүлүгү менен олтурган. Азирети Абу Бакыр баш болгон мусулмандардын көңүлү бир Алла Тааланын буйруктарын бутпарастарга жеткирүү эңсөөсү менен толгон эле. Алар үчүн мындан улуу, мындан да зарыл иш жок болуп сезилчү. Бул максатты жүзөгө ашыруу үчүн ачык аракет жасайлы деп пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өтүнүштү. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коопсуздукту ойлоп жатты. Анткени мындай ишти баштоо азырынча эрте эле. Биз азыр азбыз.
оюбуз ишке ашпай калат дейт. Бирок алардын көңүлдөрү ыйманга толуп ташкандыктан бир орунда тура албай калышкан болчу. Ушуну жүрөгү менен сезген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар менен бирге Харам мечитине барышып, бир жерге отурушту. Алла Таалага жана анын элчисине саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтирүү арзуусу менен жанып күйгөн Азирети Абу Бакр жүрөгүнүн түпкүрүнөн келген чындыкты айтуудан өзүн токтото албай, ошол жерде турган бутпарастарга кайрылып, Аллахка ыйман келтирүүнүн ыйыктыгын жана улуулугун, ал эми айкелдерге сыйынуунун караңгылык экендигин айта баштайт. Мусулмандарды жек көргөн, аларга душмандыгы ашып ташкан бутпарастар Азирети Абу Бакрга ошол замат кол салышат. Бети башын канжалата тепкилеп жиберишет. Алардын колунан өз уруусу Тайм уулдарынын арачалоосу менен гана кутулган. Учуна темир коюлган бут кийимдердин тепкисинде калган Азирети Абу Бакр эсин жоготуп коет. Аны ошол абалында үйүнө алып барышат. Күн бою эсине келбей, кеч киргенде гана өзүнө келет. Бирок ошончо тепки жеп, азап тарткан өз эмес эле башка бирөөдөй оозунан биринчи ушул сөздөр чыгат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эмне кылып жатат? Анын абалы кандай? Ага акарат көрсөтүшүп тилдешти эле. Азирети Абу Бакр ушул сөздөрү менен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам канчалык берилгендигин далилдеп турду. Анан пайгамбарыбыз Мухаммедти саллаллаху алейхи вассалам көзүм менен көрмөйүнчө санаам тынчыбайт деп апасынын таяп жетелөөсү менен экөө пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен досу Абу Бакр көп жылдан бери көрүшпөгөн достордой бири-бири менен кучакташып көрүшүшөт. Азирети Абу Бакр пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам апасынын да мусулман болуп тозоктон кутулушун суранат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуба кылат. Ушул чын дилден чыккан өтүнүч чыныгы дуба менен биргелешип, Азирети Абу Бакрдын апасы Уммул Хайр Салма дагы мусулмандыкты кабыл алат. Булардын баары сыноо эле. Алгачкы мусулмандар тарткан кордук кыйноолор, зордук зомбулуктар Алла Таала тарабынан келген чоң сыноо болчу. Бул улуу иш бир гана ыйман келтирдик деп айтуу менен бүтпөйт эле. Ыйманга берилгендиктеринин көрсөткөн сабырдуулуктарынын сыналуусу керек болгон. Мындай азап тозокторго карабастан Алла Таалага чындап ыйман келтиргендер калып, эки жүздүүлөр иргелмек. Мына бул аятта ушул тууралуу айтылган. Чынында биз алардан мурункыларды да түрдүү кыйынчылыктар менен сынаганбыз. Аллах сыноосу менен ыйманында чынчыл болгондорду да анык билет. Жалганчыларды да сөзсүз билет. Кандай болгон күндө да зулум кысымдар эч качан акыр аягына чейин чындыкты, акыйкатты жеңе алган эмес. Тескерисинче, акыйкат качан болсо да зулумду, караңгылыкты жеңип келген. Бутпарастардын жаңы иш аракеттери Абу Талипке арыздануу. Бутпарастардын жаңы иш аракеттери Абу Талипке арыздануу. Бардык душмандык мамилелер пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ислам динин жайуудан баш тартыра алган жок. Анын үстүнө абасы Абу Талип дагы анын айткандарына жана кылгандарына каршы чыкпай, тескерисинче аны коргочу. Бутпарастар бул жолу башка бир жолду колдонууну чечишет. Алардын чоңдорунан 10 киши Абу Талипке келип, "Эй, Абу Талип," дешет. "Сенин иниң биздин буттарга акарат айтты, динибизди жамандады, бизди акылсыз деп, ата бабабызды да туура эмес жолдо болгон деп жатат. Эми сен же аны ушул жолдон баш тарттыр, же болбосо бизден биротоло бөлүнгүн." Абу Талип ушул сунуштан кийин эмне кылмак? Бир жакта уруусунун каада салты, экинчи жакта бир тууганынын жанында жакшы көргөн баласы кайсынысын тандайт? Акыры бутпарастардын өтүнүчүн карабай, аларды сылык сыпаа гана узатып коет. Биринчи арыздарынан эч кандай натыйжа ала албаган бутпарастар Абу Талипке бир топ убакыттан кийин экинчи рет дагы кайрылышат. "Эй, Абу Талип, сен биздин аксакалыбызсың жана
эл сыйлагандардын бирисиң. Энеңди жасаган иштеринен баш тарттырыш үчүн сага кайрылдык. Бирок сен талаптарыбызды орундаткан жоксуң. Эми мындан кийин анын ата бабаларыбыздын динин жамандашына, бизди акылсыз деп айыпташына, кудайларыбызга, айкелдерге акарат айтуусуна чыдай албайбыз. Сен же ушул иниңди тыясың, болбосо эки тараптын бири жок болгонго чейин аны менен да сени менен да салгылашабыз. Абу Талип коркунучтуу абалга келип такалганына көзү жетти. Өз уруусунан бөлүнүп калгысы келген жок. Бирок пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам аны да кыялган жок. Эми эмне кыла алмак? Терең ойлонуп көргөндөн кийин пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жанына чакырып алып, бир тууганымдын уулу, уруубуздун башчылары мага келип, аларга айткандарыңды мага билдиришти. Мага да өзүңө да боор оорут. Экөөбүздөн көтөрө албаган жүктү үстүбүзгө жүктөбө. Урууңа жакпаган сөздөрдү айтуудан эми баш тарт дейт. Абал өтө татаалына айланып кетти. Ошол күнгө чейин уруусу ичинде жалгыз коргоочу Абу Талип эле да. Эми ал да коргоодон баш тартабы? Мындай сунушту уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ун чукпастан бир саамга ойлонуп отуруп калат. Дал ошол учурда Алла Таала жардамга келет. Жаратканыңдын наамын эскер, жана ага бүтүндөй берилип кулчулук кылгын. Ал чыгыш менен батыштын жаратуучусу. Андан башка эч кандай кудай жок. Мындан ары сен анын коргоосуна өтөсүң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ыйык кабардан кийин чыныгы коргоочусу жараткан Алла Таала экенине толуп ташкан ишеничин айгинелеп, төмөнкүчө жооп кайтарат. О абаке, күндү оң колума, айды сол колума беришсе да, мен ушул динимден, ушул жолумдан баш тартпаймын. Же Аллах ушул динди дүйнөгө тегиз таратат, же болбосо мен ушул жолдо жанымды беремин. Болоттон да бекем эркке ээ болгон пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул динден эч качан баш тартпастыгына ишенген Абу Талип, инимдин уулу деп аны кучактайт. Ишиңди уланта бер, каалаганыңды кыл. Сени мен эч качан эч кимге бербеймин. Ушул сөздөн кийин бутпарастар Абу Талиптин инисин жанын сайып коргоруна көздөрү жетип калышты. Бутпарастардын жаңы кастыктары. Бутпарастар кийин пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам жалаа жапмай адат табышат. Алар кантсе да пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эл алдындагы кадыр баркын, урматын төмөндөтүп, бул аркылуу иштерине тоскоолдук кылмакчы болушкан. Ушул максатты көздөп урмат кылышкан. Чоңдорунун бири Валид бин Мугиранын айланасына топтолушат. Валид бин Мугира аларга: "Курайштар" дейт. "Мына ажылык убагыда келип жетти. Араб уруулары биздин жерге туш тараптан агып келе башташат. Алар сөзсүз биздин Мухаммед жөнүндө угушса керек. Силерден да бир топ нерселерди сурашат. Ошондуктан ал жөнүндө баарыбыз бир пикирде болушубуз керек. Бирибиздин пикирибиз бирибизге карама каршы болбошу керек. Бул өтө айлакерлик менен айтылган сунуш эле. Жооптордун бири-бирине карама каршылыгы албетте эч кимди ишендире алмак эмес жана мындан ары сөздөрүнө ишенбестик көрсөтүшмөк. Ошондуктан ажыга келгендерге анча таасирдүү боло алышмак эмес. Курайш бутпарастары пикирлерин айта башташты. Көз ачык дейли. Валид алардын мындай пикирине кошулган жок. Жок, ал көз ачык эмес. Көргөнбүз көз ачыктарды. Ал окуган нерселер көз ачыктардыкына окшобойт. Көз ачык кээде туура, кээде жалган сүйлөй берет. Бирок биз Мухаммеддин жалган айтканын эч качан уккан жокпуз да. Анда жинди дейли? Бирок Валид буга да каршы болот. Жок. Ал жинди эмес. Жиндилерди көргөнбүз. Бирок ал жиндиге такыр окшошпойт.
Анда биз аны акын деп коелу. Валид бул сунушту да четке кагат. Жок, ал акын эмес. Биз акындардын ырларын түрү менен билебиз. Бирок анын окугандары эч кандай ырга окшобойт. Анда сыйкырчы дейли. Бул пикир да Валидке жаккан жок. Жок. Ал сыйкырчы да эмес. Биз сыйкырчыларды да, жасаган сыйкырларын да көргөнбүз. Анын окугандары сыйкырчылардыкына такыр окшобойт. Бардык ой пикирлери жокко чыгарылган бутпарастар бул ишти Валидке тапшырышат. Анда сен өзүң айтчы. Валидтин сөздөрү абдан таң калыштуу эле. Туура, анын сөздөрүндө бир башкача, кандайдыр бир жагымдуулук бар. Ал окуган сөздөн жагымдуураак сөз жок. Ал сөздөр нур. Ал ушунчалык жагымдуу, таттуу, тамыры семиз кара топуракта, суусу мол бакчада өскөн. Бутактары айланага көрк чачкан, шагы ийилген курма дарагына окшоп кетет. Бутпарастар анын ушул айткандарынан кийин шектене башташты. Каты күн, алардын эң акылдуусу, даанышманы Валид да мусулман болгонбу? Аларды таштап, Валид үйүнө кетип калганда, ого бетер шектене башташты. Валид дининен чыкты деген сөздөр да чыгып кетти. Ал көпчүлүктөн бөлүнүп, пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам кандай жала жабууну ойлоп үйүнө кеткен эле. Бир жыйынтыкка келгенден кийин Курайштарга кайра келип мындай дейт: силердин негизсиз жалган жалааңар бат эле билинип калат. Бирок ошол пикирлердин ичинен сыйкырчы дегениңер оңдураак болот го. Себеби ал ушунчалык таасирдүү, жагымдуу сөздөрдү айтып жатат. Ал сөздөрү менен бала менен атанын, бир тууган менен бир туугандын, күйөөсү менен аялынын, уруу менен уруулардын ортосунда от жагып жатат. Ушул пикирге токтолушат. Эми алар бир ооздон пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам сыйкырчы демекчи болушту. Ушул жалаа менен калкты андан алыстатууга аракет кылышмак. Жараткан Алла Таала төмөндөгү аяттарын түшүрүү аркылуу Валид бин Мугиранын айлакерлик сөзүн ачып салды. Анткени ал Куранды угуп, кандай жалаа жапсам деп ойлоп план түздү. Кырылгыр кандай гана жаман план түздү. Дагы кырылгыр кандай гана жаман план түздү. Андан соң ал ойлогон пландарына карады. Андан соң Курандан эч кандай айып таба албастан кабагын чытыды жана жүзүн буруштурду. Андан соң Аллахтан жүз бурду жана текебердик кылды. Анан ал бул Куран Аллахтын сөзү эмес, тескерисинче мурункулардан калган бир сыйкыр, бул жалаң гана адамдын сөзү деди. Жакында мен аны тозокко киргиземин. О Мухаммед, тозоктун эмне экендигин билесиңби? Ал эч бир каапырды калтырбай жалмайт, ошол бойдон жөн койбойт, үзгүлтүксүз түрдө терисин кууруйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутпарастар айткан көз ачыктардан эмес болчу. Себеби көз ачыктардын сөздөрү так эмес жана болжол менен айтылат. Анткени анын сөздөрү туура жана акыйкат эле. Айткан сөздөрү так, ачык, божомолдон узак, далилдери менен даана, түшүнүктүү болчу. Ал жиндиде эмес эле. Анткени достор эле эмес, айгышкан душмандары да акылмандыгына баа беришчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутпарастар айткандай акын демес эле. Себеби анын айткандары ачык айкын, акындын ырларындай кыялдануудан алыс болчу. Жараткан Алла Таала бутпарастардын бардык жалган жалааларынан кийин жиберген ыйык кабар аркылуу элчисине мындай деди: О Мухаммед, сен инсандарга Куран аяттары менен үгүт насаат кыла бергин. Себеби сен жаратканыңдын жакшылык сыйы менен көз ачык төлгөчү да, жинди да эмессиң. Хабашистанга көчүү биздин замандын 615 жылы пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам
пайгамбарлыгын жарыя кылгандан 5 жыл өткөн. Бутпарастардын күн сайын арта баштаган кыйноо, зордук зомбулугу Мекке мусулмандары үчүн адам чыдай алгыс абалга келген эле. Мындай жагдай дини ибадаттарды ээн эркин аткарууну кыйындата берди. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү мусулмандарга: "Силер жер жүзүнө тарагыла. Аллах силерди дагы бир күнү бириктирет" дейт. Сахабалар: "О Аллахтын элчиси, кайда баралы?" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хабашистан тарапты көрсөтүп: "Силер Хабаш өлкөсүнө барсаңар жакшы болот. Хабаш өкүмдарынын жанында эч ким зулумдукка учурай элек. Ал жак дурус жер. Аллах силерге ал жерден жеңилдик берет деген үмүтүм бар" дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ушундай сунушунан кийин биринчи жолу 10 эркек, 5 аял болуп 15 кишилик бир жамаат дини ишенимдерин коргоо максатында жерин, журтун, ата энелерин, тууган туушкандарын жана үй жайын таштап, тааныбаган чет өлкөнү көздөй алыскы сапарга аттанып, жашыруун жолго чыгышат. Кызыл деңиз жолу аркылуу Хабашистанга барган жана Хабаш өкүмдары тарабынан өтө жакшы кабыл алынган төмөнкү адамдар исламда биринчи хижрат кылышкан. Усман бин Аффан, аялы Рукия, Зубайр бин Аввам, Абу Хузайфа бин Утба, аялы Сахла, Мусаб бин Умайр, Абдурахман бин Ауф, Абу Салама, аялы Умму Салама, Усман бин Мазун, хижратчылардын башчысы, Амир бин Рабия, аялы Лейла, Сухайл бин Байда, Абу Сабра бин Аби Рухм, аялы Умму Гүлсүм. Азирети Усман аялы Рукия менен бирге баарынан мурда жолго чыккан эле. Муну уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Лут пайгамбардан кийин үй бүлөсү менен бирге Аллах жолунда көчкөн Усман болуп эсептелет деген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Хабашистанды тандап алышынын бир нече себеби бар. Биринчи, баарынан мурун ал жер меккеликтер өтө жакшы тааныган жер болгон. Анткени ушул өлкө менен мурдатан эле соода байланышы бар эле. Экинчи, Хабаш өкүмдарынын адилеттүү болушу. Адилеттүүлүгү менен таанылган өкүмдар Нажаши албетте ошол куугунтук жеген мусулмандарга зулумдук көрсөтпөйт болчу. Үчүнчү, Хабашистан калкы ошол мезгилде христиан дининде эле. Ошондуктан христиандардын мусулмандарга карата мамилеси бутпарастардын мамилелерине караганда башкача болушу шексиз эле. Меккеден чыгып кеткен сахабалар Хабаш Нажашиси жана анын калкы тарабынан өтө жылуу кабыл алынат. Ушул жерде жайланышкандан кийин ибадат, дини ишеништерине эч кандай тоскоол жана кыйынчылыктарды көрүшкөн жок. Хабашистанга көчүп барган мусулмандардын жакшы кабыл алынышы бутпарастарды тынчсыздандырбай койгон жок. Алар мусулмандарды ошол жерде да өз жайына койгулары келишкен эмес. Хамза радиаллаху анху мусулмандардын катарында. Ошондон дагы бир жыл өттү. Ислам өтө тездик менен жайылып бараткан. Жүрөктөргө рухий жыргал тартуулаган ыймандын жайылышы бутпарастардын уйкусун качырып жатты. Алар кылган тоскоолдуктар эч кандай натыйжа берген жок. Эр жүрөк Хамзанын ыйман келтириши бул жылы өзгөчө чоң окуя болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Хамза кимден болсо дагы акыйкатсыздыкка эч качан жол бербеген эр эле. Курайш ичинде да даражасы жогору болгон. Жараткандын туура жолу ушундайча экен. Кимди кандай, кантип ыйман жолуна түшүшү белгилүү эмес. Хамза да күтүлбөгөн бир убакта ислам динине кирет. Бир күнү аңчылыктан кайтып келе жаткан. Жолдо Абдулла бин Жудаандын азат болгон күңү кезигип: "Эй, Умаранын атасы, бир тууганыңдын уулу Мухаммедке Абул Хакам бин Хашим жана досторун кылгандарын көрсөң, сен чындап тура албас элең." Хамза айбаттуу көзү менен күңдү карап: "Абул Хакам бин Хашим ага эмне кылды?"
ага ушул жерде ар кандай кордуктарды көрсөттү, акарат айтты. Мухаммед болсо ага эч жооп кайтарган жок. Айткандарыңды сен өз көзүң менен көрдүңбү? Ооба, өз көзүм менен көрдүм. Аябагандай жинденген Хамза үйүнө да кирбестен курал жарагы менен бирге Каабанын жанында олтурган Абу Жахил менен анын досторунун жанына чаап барат да, көпчүлүктүн ортосунда олтурган Абу Жахилдин башын жаа менен жара чаап салат. Абу Жахилдин башы оор жаракат алат. Аны сөгүп, акарат кылган сенсиңби? Мына мен да анын дининдемин. Күчүң жетсе ошол кылгандарыңды мага көрсөтчү. Кана? Дейт. Абу Жахил актана баштайт. Ал бизди акылыңар жок деди. Айкелдери бизге акарат көрсөттү. Аталарыбыз тутунган жолдон башка жолго кирди. Хамза өтө кескин жооп кайтарат. Силер Аллахтан башкага Кудай деп ишенип, сыйынып жатасыңар. Силерден акылсыз ким бар? Мен күбөлүк кылам. Аллахтан башка Кудай жок. Дагы күбөлүк кыламын. Мухаммед Аллахтын элчиси. Хамзанын ушундай сөзүнөн кийин Абу Жахил да, жанындагылар да эч нерсе кыла алышкан эмес. Тескерисинче, Абу Жахил, чынын айтсам, мен бир тууганыңдын уулун аябай жаман сөздөр менен сөгүп, акарат айттым. Мага чала болот деп күнөөсүн мойнуна алган.